Мырза Тору, аңгеме. Шамбет бала күнүнөн тартып атка шыктуу болду. Бул шык таятасы Бектенден оогон окшойт. Бектен демекчи, ал ким эле? Бектен Кыргыздын атактуу уулу Саадаев Жайнактын чоң атасы. Бектен токмоктун үстүндөгү шамшынын өндүрүндө жашаган адам. Заманында кыргыз журтчулугунда Толубайдан кийинки саяпкер Бектен болгон дешет карыялар. Учурунда Бектен таптаган аттардын бирөө да байгеден куру калган эмес экен. Бирок кайран кишинин 70 жаштан аша бергенде эки көзү азиз болуп көрбөй калыптыр. Ошого чейин Бектендин колунан 1-2 күлүк үзүлбөгөн окшойт. Жалгыз уулу Саадайды 60-тан ашканда көргөн экен. Бектен улгайып баратканда эки карындашынан төрөлгөн эки жээнин колуна алып чоңойтуптур. Бирөө атактуу саяпкер Шергазы. Экинчиси Төрөгелди Баатырдын Батыркан деген уулунан төрөлгөн Шамбет. Шамбет менен Шергазы бир тууган бөлө. Бектен айтчу эле деп карыялардан көп угабыз. Балам жаш болуп калды. Өнөрүмдү үйрөтөйүн деп эки карындашымдын эки баласын колума алдым. Ошол Бектен саяпкердин көзү көрбөй калган учурда казак элинде байгеси чоң сайылган атактуу аш болуптур. Кабар кыргызга да жетет. Кыргыздар 3 күлүк даярдайт. Ошондо Тынайдан чыккан Бекболот бий айтат: ата канат. Бектен саяпкердин эки көзү көрбөй калды. Болбосо ушул 3 аттын кимиси чыгаарын алдын ала билет болчу. Анда Бектен карыяга алып баралчы. Көзү көрбөсө да акылы бизден артык, дешет көпчүлүк. Ошентип талаш тартыш болуп жатып, аттарды Бектен саяпкерге алып барышат. Бектен өзү жаткан үйдүн туурдугун жабыкка чейин түрдүрүп, керегелерин жылаңаштатат. Анан күлүк аттарды улам бирин үйдү айландыра жетелетет. Өзү жаткан үйдүн ичинде керегелердин баштарын кармап, тыштагы жетеленген аттар менен кошо ээрчип, үйдүн ичинде баса берет. Ар бир аттын кезеги өткөндөн кийин бул аттын өңү кандай деп сурап калат Бектен саяпкер. Карыганда кишинин кулагы да каңырыштап калат эмеспи? Жетелегендер катуу үн чыгарып жооп беришет: Торат, тору. А бул аттыкычы? Кара ат. А булчу? Күрөң ат. Акырында Бектен саяпкер тиге Торат менен кара атты жөн койгула. Мынабу кийинки жетеленип өткөн күрөң атты алып баргыла. Силерге ушул намыс алып берет, дейт. Мыктылар Бектендин акылына көнбөй 3 атты тең алып барышып, ошол чоң ашка чабылган күлүктөргө кошуп жиберишет. Торат менен карат байгеге жетпей орто жерде жийнигип өлөт. Күрөң ат алда кайда алыс чыгып келет. Мына ошол Бектен саяпкердин жээндери Шергазы менен Шамбет. Бир жылы жазда Кочкордон Токмоктун базарына келди да, минип турган атын сатып, анын ордуна бир арык тору байтал сатып алды Шамбет. Жолдоштор аны жемеге алышты. Эй, жинди болгонсуңбу? Жакшы атыңды сатып, ордуна жаман байтал ал. Жок, бул жаман байтал эмес. Жамандыгы этинин арыктыгы. Байкабайсыңарбы? Мүчөсү жакшы экен. Кеч бооз көрүнөт. Кышта начар багылган да ошон үчүн арык. Ошон үчүн жаман. Жерден май чыгып келатпайбы? Күзгө чейин семирсе, эшиктөрдөй торубей болот. Арыктыгы ичинде кулуну бар тура. Жакшылап багам. Аман эсен тууп берсе болду. Жаныңды берсең бээге бер деп чоң атам айткандай, Төрөгелди Шамбеттин чоң атасы бээ уурдап келсе жан берип кутулуп кетчү экен. Жан берүү казак кыргыздын катуу каргыш анты. Бээ аттан жакшы да, төл берет, сүт берет, күч берет. Эгер бул байталга көзүм түшпөсө, атымды сатмак эмесмин, деп койду. Ошол тору байтал күзгө тартканда тор сойгон эркек тору кулун тууду. Колун жыл өткөн сайын чоңоюп, тай болду, кунам болду, бышты болду. Жүрө-жүрө керилген сулуу торат болуп чыга келди. Кунанынан баштап чабылды. Алдына жылкы салган жок. Батыркан уулу жарды болчу. Байды.
Алды 1000 чейин, арты 500дөн кой күтүштү. Ошонун көбү тор аттын байгесинен жукту. Шамбет мурут сакалына устара тийгизчү эмес, эркинче кое берчү. Ошондуктан сакал муруту бак жайып, бир топ коюу алтыганадай болуп, кабак каштын алдынан эки бетинин оту жылтыраган көздөрү гана араң көрүнчү. Кебетесин көргөн бир жеңеси Шамбетти шылдыңдаптыр. Бап деп эле коесуң, оозуң көрүнбөйт. Оозуң каякта? Деп. Шамбет күндөрдүн биринде күлүк торусун минип, калың эл чогулган топко барып калат. Ал жердегилер Шамбетке көңүл бурушпай, көпкө чейин тор атты тиктеп туруп калышат. Эл сынчыда. Үстүндөгү жигит мырза эмес, аты мырза экен, дешет. Ошондон тартып мырза тору аталат. Чындыгында мырза тору адамдын көзү тийгендей сулуу ат эле. Бир жылы күздө Токтосун Шадыкан уулу Шамбет Баатыркан уулуна келди. Булар менен эки ата өткөн тууган. Турумбектин ашын берейин деп силерге акылдашканы келдим. Биринчи аттын байгесине коондой семиз 100 торпок, жумурткадай аппак 9 боз үй сайдым. Башка жактан келген бирөөнүн аты чыкса айла жок. Мырза торго ишенип турам. Кокус мырза тору чыгып калса, 100 торпокту олжологула да 9 боз үйүмдү калтырып кеткиле. Токтосундун бул кеңешине жалаң Баатыркандын балдары эмес, Төрөгелди уулу бүт макул болду. Кочкор атанын сайында калың элдин тилингени билинбейт. Көпчүлүк опур-топурдан башадашат. Кыргыздын ар түркүн оюндарынын бири калбай башталып, эр сайыш, балбан күрөш, эреңиш, жан батмай, кыз куумай, көз таңмай, аркан тартмайлардын биринен сала бири кезеги менен кайталана берди. Керген чыныдай көмкөрүлгөн апапак 9 боз үй катары менен тигилген. Ар жактагы сайдын четинде коондой тоголонгон 100 торпокту 2-3 бала атчан имерип турушат. Булар биринчи чыккан аттын байгеси. Чабуулчу аттар оюн тамаша баштала электен эчак мурун айдалган. Кеткен күлүктөрдүн саны баш аягы болуп 100 чамалап барды окшойт. Ат башы, нарын, кочкор, жумгал, тогуз тороонун атактуу күлүктөрүнөн калып жарыбайт. Бүт келиптир. Шамбет өзүнүн бир тууган иниси Мамбеттин анда-санда чабыла коюп жүргөн күрөң атын минип, түпкү сүрөөгө чейин кетти. Түпкү сүрөө демекчи, ал күлүктөр менен кошо жеткен жерине чейин барбайт. Орто жолдо калып, аттарды ошол жерден күтөт. Өзүнүн чапкан күлүгү алдыңкы аттардан өксүп жетпей келатса, аны жандай салып чаап, кыйкырык сүрөөнгө алып, соорулап олтуруп, эңгур дегенде алдыңкы 2-3 аттан өткөрүп коет. Ошону түпкү сүрөө дейт. Ал сүрөө олтуруп дагы бер жакта күтүп олтургандарына жеткирет. Алар андан ары алып жөнөшөт. Шамбет күлүктөрдү ээрчип барып, Алжанбай алышта калды. Алжанбай арсы жердин аты, азыркы Кочкор совхозу турган жер. Арсыдагы монголдордун тың эле. Ал ага ини, айыл журту менен арсынын өндүрүн ээлечү. Ошол какыраган өндүрдү көгөртүш үчүн каракол, сөөктүн суусу ортосун жарып өткөн Каракоонун капталындагы токойдун жээгине чейинки мелтиреген мейкин түстө сууга бастырып, чөбү калың шалба, даны жарылып пышкан арпа буудайдын талаасына айландырып берип, элинин ал коосуна ээ болгон. Күлүктөр андан ары айдалып барып, кулаган акташтын маңдайынан кайра тартмак. Шамбет Алжанбай алыштын жээгиндеги жашанга атынын ооздугун чыгарып, күлүктөрдү күтүп олтурду. Кулаган акташтан ошол Алжанбай алышка чейинки аралыкта өзүнчө бир чакан ат чабым келет. Көптөн кийин кескен таштын мойногун ашып түшө бериштеги калың чийдин арасынан уюлгуган чаң чыкты. Бул чаң күлүктөрдүн чаңы болчу. Албетте, антип-минтип атынын ооздугун катып мингенче аттардын алды ага жете келди. Алдыда мырза тору. Бирок аны менен удаа куйругулаш келаткан 10-15 ат. Күлүктөр күүлүү. Буга чейин бириңдеп тоо жазылбайт. Шамбет мырза торуну көргөндө эмнегидир алактап шаша түштү. Алышта суу мелт калт толтура болчу. Кечип өтө турган жайык жери деле бар эле. Шайтан шаштырган Шамбет кече чап деп айтам деп туруп, жандап чап деп жиберсе болобу? Үстүндөгү баласы
терең суусу бар бийик алыштын астыңкы жээгине салып, улам бир жеринен өтөм деп өтө албай олтуруп, көпүрөөнүн алдындагы туюкка барып кептелди. Андан ары жол жок. Айласы кеткен ат чапкан белек кайра тартты да, баягы артта калган Шамбет турган жайык кечүүгө келди. Келсе кечүүнүн кырында өз башын өзү койгулап, кокуялатын коштоп Шамбет олтурган экен. Аттардын бири да калбай, эчак эле алыстан өтүп узап кетишиптир. Белек жайыктан шашпай кечип алып, өлөр тирилерине карабай, күлүктөрдүн артынан Мырза Торунун оозун кое берди. Аттардын аягына топурак белдин чаң уюлгуган түзүнө жетти. Ошол чаңы асманга созулган түздө катар-катары топ-тобу менен далай аттарды артка таштады Мырза Тору. Ак жардан өтүп, түндүктүн коосуна жеткенде аттар суюла түштү. Алдыда анда-санда гана 3-4 ат болбосо, алыс узап бараткан аттар көрүнбөйт. Кум дөбөдөн өтө бергенде ал аттар да бириңдеп артта кала берди. Ошондо да Мырза Торунун мойнунан чым этип тер чыкпады. Ашынган саяпкер аттын боюна тамчы тер да калтырган эмес экен. Көрсө, күлүк ат тагына келгенде ымшып да койбойт тура. Туяктан ыргыган чаңдары ар кай жерде бурт-бурт этип асманга көтөрүлөт. Ошого болбой, жер түтпөй ичип жеп баратат. Канча күлүктү басып өткөнүн белек билген жок. Эл карааны көрүнүп, Кочкор атадан ылдыйкы желе дөбөлөр жакындады. Мурда эле барып элге аралашып калбаса, алдында ат жок экенин белек ошондо билди. Мырза Тору артынан кууп, ызы чуу түшкөн топко жеткирбей, ээликкен бойдон марадан өтүп барып токтоду. Шамбет күрөң аттын күчүнө салып, арткы күлүктөр менен аралаш жетип келди. Ал жолдон ойлогон. Мырза Тору бул жолку башпай кенен калды. Деги ырым алып калсак болду деп. Жок, андай болбоду. Келсе Мырза Тору чыгып, ырчылар биринен сала бири макташып, ат менен белекти ээрчип жүрүшүптүр. 9 боз үйүн токтосунга калтырып, коондой тоголонгон 100 торпокту алдына салышып, Шамбеттер жолуна түштү. Соук атка бир торпок да карматышкан жок. Төрөгелди уулу чоң айыл эмеспи? Аларга батынып бир киши да ооз ачпады. 1875 жылдын күз айы. Эл жайлоодон кайра тараарда Соңкөлдө нарындагы ботокандын ашы берилди. Ал башталаарына 3 күн калганда ар тараптан келген элдин аягы үзүлбөй, көбөйгөндүн үстүнөн көбөйдү. Күн батаарга жакын үйүр-үйүрүн бузбай, топ-топ болушуп, зып-зып этип канат каккан каз өрдөктөр көл жээгиндеги түнөгүнө кандай түшүп жатса, Соңкөлдөгү ашка келген эл да дал ошондой катарлаш тигилген үйлөргө түшүп жатышты. Булат чабышка да тандалган күлүк аттар жер-жерлерден тандалып көп келди. Чоң сакал Шамбет Кочкорду баскан атактуу саяпкер. Анын Мырза Торусу кийинки 3-4 жылдан бери алдына ат салбайт. Атагы алыска кеткен күлүк. Келбетине жараша телегейи тегиз келген. Күлүктүгү бөтөнчө. Бирок Шамбет эмнегедир 3 күндөн бери өзүнө өзү нааразы. Ал атынын табынан жаңылып, эмне кылаар айласын таба албай жатат. Батага 2 жол чапты. Чыккан жок. Мурун тарткан жерден чыгып жүргөн Мырза Тору бүгүн кемеге жарышта да калды. Шамбеттин айласы кетти. Өзүнчө бушайман болуп ичинен сүйлөндү. Кой, кетейин. Атымдын табынан жаңылып турам. Кай жеринде кырты бар экенин биле албадым. Шамбет элден бөлүнүп, Мырза Торусун алып, Соңкөлдөн кайра тартты. Чоң дөбөдөн өтүп калганда алдынан топтошкон эл чыкты. Булар солтолор болчу. Ичинде Шергазы бар. Шергазынын бул ат чабышка атайлап таптап келаткан күлүгү жок. Ал ышкылуу неме жөн гана Соңкөлдөгү күлүктөрдүн тамашасын көргөнү келди. Салам айтып учурашкандан кийин Шергазы Мырза Торуну тиктеп калды. Шамбет, эмне кайра тарттың? Кетким келди шаке. Эмне үчүн? 2-3 күндөн бери Мырза Торуну кайра чапсам, мурункусундай эмес. Көңүл калтырып салды. Тарт жатыңды мындай. Шергазы Мырза Торуну мындан мурун да бир нече жолу көрүп жүргөн. Атты жолдун четине чыгарды да, жабуусун кайрып, соорусун ачты. Атың жатып калган экен. Бул ат сени кетирбейт го Шамбет, деди Шергазы.
Шамбет ага карабай жолуна түштү. Шергазылар бир кырашкандан кийин жолдон бурулуп сазга ат чалдырышты. Шамбет мырза торунун ээр токумун бүт шыпырып жайдактады. Отуруп тура калып, кайра тиктеп тегерене басып, аттын ар жак бир жагына чыга берди. Бул ат сени кетирбейт го, Шамбет, жатып калыптыр. Бул сөз жүрөгүнүн башында туруп алды. Ичинен сүйлөндү. Ой тобо. Капырай, Шергазынын менден артыкчылыгын кара. Ырас эле ат жатып калган тура. Жүнүн салып, сары жылаандай жылтылдап, саздын ар кайсы дүмбүл баштарынан улам бир тиштеп үзүп, шыпылдап жерге токтобойт. Жаны бар. Тынчы кетип табына келген экен. Кой белек, кайра тарталы. Шамбет кайра келип элге кошулду. Аттар эртеси күнү чабыла турган болду. Мырза тору менен Шамбетти товарасынан Шергазы алыстан көрдү да жолдошторуна карап коурады. Карагыла, тиги тыт сакал кайра келиптир. Атында 2 айып бар. Билсе чыгарат, билбесе калтырат. Кандай айып экенин жолдошторунун бирөө да сураган жок. Шергазы да айткан жок. Саяпкерлер күлүктөрүн кечки суутууга даярдап жатканда Шамбет мырза торудан түшкө чейин бир тер алды. Дал түштө көл жээгиндеги жашанга тойгузуп, жумшак кумга уунатты. Шергазы муну да байкап турду. Кечинде эл катары кайра суутуп жөнөдү. Тапты, деди Шамбеттин аракетин байкап турган Шергазы жолдошторуна. Мырза торуда 2 тер бар болчу. Кайран тыт сакал. Кыйын экен. Атын оңуна салып кетти. Чоң дөбө, көл аягы, болгондо да беркөйүз. Төлөктүн белине жакын. Бул Соңкөлдүн белгилүү жери. Жаратылышта түркүн кызыктар көп эмеспи? Көлдүн кылаасына жакын түп-түз жерден томпоюп өйдө көтөрүлүп, тоо болгусу келип, анан тоо боло албай калган соң ачыган камырдай көп борсоюп барып туруп калган дөбө. Ага тушташ көлдүн ошол жаккы четинде агып келип токтогон үзүк сыяктуу Баатай арал жатат. Баатай аралдын бир бурчу кургак жер менен кол кармашып турат. Баатай арал каз өрдөктүн мекени. Баатай аралга жазда барсаң, өрдөк каздын кыйгач төлдөп жатканын көрөсүң. Уя баскан каз өрдөктөр таман алдынан бар эти учат. Каздыкы же өрдөктүк экени белгисиз. Чыйылдаган балапандар коюу чыккан калың чөптүн арасында кумурскадай жайнайт. Анан тирденип, канат куйругу жетилип, энесин ээрчийт. Сууда сүзгөндү үйрөнүшөт. Кокус коркунучтуу бир нерседен чоочуганда же өзлөрүнчө эле учкусу келип дүрдей түшсө, көптүгүн ошондо көрөсүң. Күндүн бетин бербей калкалап, жерге кадимкидей көлөкө түшө калат. Ошентип кайта учушуп, кайта көлгө чалпылдап түшө беришет. Тажашпайт, чарчашпайт. Ошолорду карап туруп өзүңчө бир ырахатка батасың. Алардын учканын, алардын көл үстүндөгү тамашасын көз ирмебей көрүп тургуң келет. Айрыкча бирин-бири кубалашып ойногонучу. Анан айымдардын. Анысы да өз алдынча бир кызык. Соңкөлдөгү ат чабышты көргөнү келген эл ошол чоң дөбөнүн айланасына күн чыккандан тартып чогулушту. Элдин этеги Баатай аралга чейин жайылып, чети Кушмурунга жете серпилди. Ботокандын байбичеси аш берердин алдында түш көргөн экен. Байбиче балдары менен туугандарын үйүнө чакырып алып, түшүн жоорутtu. Баатай аралга биздин элдин жылкыларын толтура камагыла. Мейли 1000, мейли 2000 болсун. Баш байге аралдагы жылкы бүт дегиле. Менин түшүмө аян берди. Чоочубагыла өзүбүздүн ат чыгат. Байге өзүбүздө калат. Мына бүгүн дал ошондой болду. Байбиченин айтканындай калың жылкы аралга жык толду. Жылкылар бири-бири менен сүйкөнүшүп, биринин куйрукчалын бири жалмалап жатышты. Иримдин имерилген айлампа суусундай көп жылкынын орто жери чуңкураят. Тимеле чуркураган каратаан. Көл менен аралдын эзелтен берки ээси болгон каз өрдөктөр камалган жылкыга аралын бошотуп берип, кайда кеткенинин дайыны жок. Анда-санда гана чалгынчылардан бетер бирин-серин зыпылдап уча келишет да кайра кетишет. Сыягы
Алар да аралдын бош эмес экенин байкап кетип жатышса керек. Чабылуучу аттар чубатуудан өтүп узак кеткенден кийин адаттагыдай Шергазыны элтегеректешти. Шергазы эмне дээр экен деп мойнун созуп, кулагын тосуп, тикирее тиктеген көпчүлүк. Ошол элдин арасында Ботокандын байбичеси жиберген тыңдоочу Шергазыга жабыша калчудай колтугуна кыналып өтө жакын турат. Бүгүн эки торат узакка салгылашат. Өлбөгөн жерде калышат. Жандарын үрөйт. Эрегишип чуркашат. Экөө тең кылтабында. Кимиси чыгаарын билбейм. Үчүнчү ат Мурат Аалынын бос чаары болот. Төртүнчү болуп Ботокандын өз аты келет. Шергазы дал ушундай даана айтып таштады. Шергазынын бул сөзүн уккан Ботокандын байбичесинин тыңдоочусу түн жутуп кеткендей, жалгыз карагандай болуп, элдин коюусуна сиңип жок болду. Булашка жумгалдан Жаназардын тораты да келген. Торат атактуу күлүктөрдөн. Бул атта Шергазыга кунанынан бери белгилүү. Аягы талас, башы чүй, ат башы нарын, болгон жеринде нечен чабылган ат. Бирде биринчи, бирде экинчи болуп байгеден куру калбай жүргөн күлүк. Жаназардын колунда жок нары жарды, нары букара болгондуктан мындай атактуу аттын ээси болууга акысы жок да. Ошондуктан Жаназар бар болгону 3 жыл гана торатка ээ болду. Андан кийин атын зөөкүрлөр тартып кеткен. Булашта торатка саяктын манабы Мырзабек ээ болду. Мырзабекке Жаназардан Кочкордун болушу канат алып берген экен. Аттарды чоң дөбөдөн көлдүн күн батышын көздөй имерилте айдап олтуруп, кара кеченин сайынан өткөрүп, анан аркы өзүнө салып, кайра ылдый жээктетип, көлдүн түндүк тарабын бойлото сүрүп, аркы нарын жаккы учу 3 тулгадан кое бермек болушту. Ошондо чоң дөбө менен 3 тулга өйүз-бүйүз тушма-туш боло түшөт. Кыскасы күлүктөр көлдүн аяк башын толук бир айланып келет. Шамбет өзүнүн жакын агасы Ыбыкенин Букатору деген аты менен түпкү сүрөөгө барып, кара кеченин сайынын берки кырында турду. Бириңдеген күлүк аттардын карааны араңдан зорго түшөй бешимге жакын бүлбүл көрүндү. Бийиктен кулаган жалгыз таштай анда-санда жерге бир тийип, алыстан келаткан бир караандын элеси көрүнөт. Бир аздан кийин ошол элес учуп күйүп Шамбеттин ээг алдына кирип келди. Боз чамбул болуп, топурак чаңга жуурулган аттын жанына келгенде араң тааныды Шамбет. Мырзатору. Өзүнүн Мырзаторусу. Артында ат жок. Дегеле бир да күлүктүн дайыны билинбейт. Мырзатору бул жолу аттардан бөтөнчө бөлөк бөлүнүптүр. Шамбеттин сүйүнгөнүн сураба. Эмне кылаарын биле албай айласы кетип, апкаарый түштү. Жүрөгү буулуккан кулундай туйлайт. Дүпүдүп, дүпүдүп. Чекесинен аккан муздак тер жаагылдый куюлуп, калың чыккан кыл кандуу арпага жайылган суудай коюу сакалдын арасына жылжып кирип билинбей жок болуп жатты. Шамбет аттын алдынан чыгып токтотту. Букаторудан шапа-шупа учуп түшүп, Мырзаторунун чамбылала көбүктөнгөн көздөрүнүн тегерегин чөнтөгүнүн жүз арчысын сууруп чыгып, өз бетинен аккан терди арчыбастан мурун шыпылдатып сүрүп жиберди. Шамбеттин жүрөгүнүн дүбүртү Мырзаторунун дүбүртүнөн кем эмес. Түрс-түрс, түрс-түрс, дүкүдүк, дүкүдүк. Анан шаша сүйлөдү. Белек айланайын, оозун жей. Артында ат жок турбайбы? Шашпа, жай жүрүп олтур. Тизгиниңди ээрдин кашына бекем оро, бошотпо. Белек Шамбетти көргөндө эреркей түштүбү калтаарып кетти. Коркуп баратам. Тизгинге алым жетпей койду. Колум карышып калды. Мырзаторунун бүгүнкүдөй чуркаганын биринчи көрүшүм. Эрдин үстүндө токтой албай койдум. Мындан башка белектен үн чыккан жок. Шамбет шашкалактап тизгин буруп, атты жолго салды. Көрсө, Мырзатору 3-4 күндөн бери улам чабылып, улам сууту жеп жатып, кыл табына келип калган тура. Муну кечээ дасыккан саяпкер Шергазы биле коюп, бул ат сени кетирбейт го Шамбет деген ушул тура. Мырзатору узагандан узай берди. Букаторуну борбуйлата басып алып, алды кийинин карабай артынан Шамбет удаа жөнөдү. Ал ичинен коурап, ат үстүнөн өзүнчө күңгүрөнүп баратат. Баатай арал.
калың жылкы. Баатай арал, калың жылкы. Мындан башка эч нерсе анын оюна түшкөн жок. Жок. Аңгыча болбой, Жаназардын торусу Шамбеттин оң жагынан куушурулган ылаачындай шуу этип өтө кетти. Тигил аттын илебин көргөн Шамбеттин жүрөгү оозуна каптала түштү. Алдындагы бука торуда аласала күлүктөрдү шаштырган курч да, жүгүрүмдүү да жылкы эле. Чоң сүрөөлөрдө атты 2-3 жолу тартчу. Ал эми азыр бука торуга эмне болду? Капкайдан келаткан аттан тынч сөөк туруп, бутун буугандай тыбырап бир орунда калды. Деги жанашса боло Жаназардын торусуна. Шамбет ат үстүндө кетип баратып, өз санын 2-3 жолу чаап алды. Анан бакырып жиберди. Кокуй, кокуй, оозун жийдеп эмнеге айттым экен белекте? Бул ат жан койбойт-го учуп баратат. Шамбет Жаназардын тор атынын артынан эки көзүн албай ээрчи карап, бука торуну койгула калып баратат. Анын бакырганын бука торудан башка эч ким уккан жок. Шамбеттей нечендердин кызыгына батып келген, мындайлардын далайын башынан өткөргөн, желигип желпинбеген, жамандыкты да, жакшылыкты да, ачтыкты да, токтукту да, бардыкты да, жоктукту да, калыстыкты да, зордукту да, зулумдукту да, адилеттикти да, сүйүнүштү да, өкүнүштү да, бирин ылгабай, тең санап, баарын батырган, баарын түпкүрүнө терең чөгөрүп сактаган соң көл гана мелтиреп жылмая карап, тымызын күлүмсүрөгөндөй болду. Эки белес ашкандан кийин таман астындагы жолдун өйүз бүйүзүндө экөө эки жерде эки бөлөк тамтаңдап оорунан тура албай жаткан мырза тору менен белекти көрдү Шамбет. Ат менен баланын оозу мурдунан кан кеткен. Аласала көргөндө Шамбеттин бүткөн бою жүрөгүнө бычак такалгандай дүрдей түштү. Баатай арал, калың жылкы. Оозунан бадырактай чачылып кетти. Өз көзүнө өзү ишене албады. Адегенде белекти, анан мырза торуну тургузуп эс алдырды. Анан көптө барып, таалма оорусу бар эмедей эсин жийди. Ат да, бала да ары бери темтеңдеп, аягы менен тик тура алышпай, баштарын шылкыйтып, калчылдап, улам жыгылып кете жаздап, жерди көздөй ыкыс берип жатышты. О, кайда? Далайдан кийин эс алышты. Жаназардын тор атын утурлап тоскон Мырзабек болуш топтошкон жигиттери менен аттын өлүгүнүн үстүнөн чыкты. Тор аттын ооз омурткасы омкурулуп, жүлүнү үзүлүп кетиптир. Ат чапкан балада жерге катуу тийген экен. Койдурду деген сөздү тиштенип жатып, күч менен араң бөлүп айтты. Аңгыча болбой, Мурат Аалынын боз чаарынын жыгылганы угулду. Аны да бирөө койдуруптур. Мырзабек болуш атынын өлүгүн тиктеп туруп, анан эчкирип өкүрүп жиберди. Ага кошулуп, кошоматчы жигиттери да ызычуу түшүп өкүрүштү. Мырзабек Баатай аралдагы калың жылкылар колума тийбей калды деп өкүрдүбү, же күлүк атынын күйүтүнө чыдабай өкүрдүбү, айтор өкүрөөрүн өкүрдү. Ошол топ ичинен суурулуп чыгып бир акын: андай торат элдедир, баасы 100 теңгедир. Өлгөн атка өкүргөн, манап болбой жерге кир, аман болсоң канатың, дале берет торатың, деп кырдап кое берсе болобу. Аттын өлүгүнөн да Мырзабек болуштун жүрөгүнө тиги акындын ыры жаанын жебесиндей сайылды. Мырзабек шылдыңдап ырдаган үчүн акынга кордук көрсөткүсү келди, бирок эл акынды колдоп кетти. Ал акын Молдо Кылыч болчу. Көгүм талаш ошол жазда бычылган Ботакандын өзүнүн кандуу көк быштысы Марага биринчи болуп келди. Аны жолдон койдуруп чыккан жан болбоптур. Баатай аралдагы калың жылкы өрүшүн бет алып чурдей түштү. Аралдын бети бош оору менен өрдөк каздар учуп келип, өз мекенин өзүлөрү ээлеп калышты. Касиеттүү байбиченин түшүнүн төп келгенин кара.